Урматтуу менин кесиптештерим, баардыгыңыздарды 5 октябрь бүткүл дүйнөлүк мугалимдер күнү менен куттуктаймын. Мугалим сокурга көз, дүлөйгө кулак, караңгыга чырак, жан дүйнөгө азык берет. Мугалим чыныгы агартуучу, мугалим гана коомду аппак кылып тазалоочу бирден бир күч. Алтын жакып берметтей билим деңизинде кеме айдаган келечек муундарга нурун чачкан мугалимдерге не деген сөздөрдү арнасаң да аздык кылат. Мугалимдик чынында оор кесип, ардактуу да, өтө баалуу да кесип экендигин баарыбыз билебиз. Студенттерге кааласа дагы, каалабаса дагы жанын, ден соолугун аябай билим берген мугалимдер. Мугалим өтө чоң эр адамдар десем жаңылышпайм. Ааламга ата-энеден кийинки эле А тамгасын тааныткан мугалим. Ар бир баланын мүнөзүнө жараша мамиле кылып, баланын жөндөмүнө, жашына жараша билим берип, турмуш жолуна салган албетте мугалим. Белгилүү педагог Бектурсун Алымов мугалим адамдардын жан дүйнөсүнүн жаратын өзүнө билгиспей айыктыруучу дарыгер деп белгилеген. Мугалим кандай гана ардактуу сөз. Мугалим кылымдардан бери келе жаткан эскирбеген кесип. Анын педагогикалык акыл топтому, алыстык көрө билгендиги, изденгичтиги жана жаш баладай жумшак байоо көңүлүн, бүткүл чыгармачылык кудуретин келечек ээлерине телең билим берип, мыкты тарбия берүүгө жумшагандыгы менен кадырлоого ээ болгон инсан. Мугалим илим, билим, тарбия гана бербейт, келечектин кесип ээлерин гана даярдабайт. Ал баарынан мурда коомдогу адамдарды өз колу менен жаратат. Мугалим бул кесиптердин сереси. Мугалим бул кесиптердин төрөсү. Мугалим бир сыйкырдуу дарактай. Муга жаздыр-кыштыр бышып турат мөмөсү. Мугалим жаркын өмүр эң бир кымбат, адамга ак жол тилейт, чебер кылат. Билимди накыл эстен саяпкери. Мугалимге 1000 мертебе алкыш урмат. Келечек ээлерине берип билим, эмгектен көрсөктешип элдин сыйын. Ачкычын бул турмуштун ачып берер. Мугалимдик кесип кыйын, өтө татаал. Мугалим мээнеткеч инсан, улуу устат, гумандуу адам, акылдуу, айкөл, лидер, илимдүү, мээримдүү жан. Тарыхта биз билгендей, дүйнөнү дүңгүрөткөн улуу кол башчы Александр Македонский бир түндө жортулдан келе жатып, бир айылга келгенде аскерлерине буйрук берет. Айылдан чыкканча аттан түшүп, буттарын ороп, чылбырларды шылдыратпай, үн чыгарбай өтөбүз. Бул айылда душмандар барго деп кооптонгон аскерлер буйрукту унчукпай аткарышат. Айылдан чыккандан кийин Александр Македонский: эмне үчүн биз ушундай кылдык билесиңерби? Анткени бул айылда мени окуткан мугалимим жашайт. Анын түн уйкусу бөлүнбөшү керек деп жооп берген экен. Бул улуу кол башчынын мугалимдин алдында көрсөткөн таазими, урматы, сыйы болсо керек. Терметип билимине алтын бешик, келгин деп канчаларга ачып эшик. Үйрөтөр бул дүйнөнүн көп сырларын, ушундай бийик, татаал мугалимдик кесип. Маңыздуу сөздөрүнөн мээрим тамат, насаатын уккум келет улам самап. Татыктуу тарбияны берсе кемдеп, мугалим балдар үчүн күйүп жанат. Мугалим теңейм сизди күн нуруна, мугалим теңейм сизди ай жылдызга. Асманда күн козголуп чачса нурун, жайдары жаркырайсыз күлүп кана. Ак сүтүн берген апамдай, тынч алып эч бир жата албай. Окуучум билим алсын деп, жүрөсүң алыс баса албай.
урматтуу техник экономикалык колледжинин агай эжелери, ардактуу менин кесиптештерим, баардыгыңыздарды кесиптик майрамыңыздар менен куттуктаймын. Сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, кажыбас кайрат, келечектеги муундарды тарбиялоодо чексиз чыдамкайлыкты каалаймын. Жүзүңүздөрдөн эч качан жылмаюу кетпесин. Ар дайым позитив гана чачып туруңуздар. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен.